Ноқтуына қатқалы жұма тартқаннан қапалшар бүгінгі жұма намазыңыз қабыл болсын деп айтчыбыз. Біз азыр бүгін біз Билай өкмөтүнүн кайрач айынан Борбош жұма мешітіне келдік. Шол жерден кішкене баян угабыз. Жана Сойылбаев басып комментарий жазып көңүл болғанына кеттік. Эми орозо тутканда урматтуу бүт туугандар, кимдер тутат, кимдер тутпайт, бунун өзгөчө фикхта кенен бабы бар. Ошол тууралуу бир аз айтып өтсөк. Биринчиден, орозо туткан адамдар балагатка жеткен, акыл эси ордунда болгон, мусулман болгон эле болсо, демек андан кийин оорусу оордон ошону бизге Кур'ан Керимде Аллах Таала айтат: "Ман кана мариден ау ала сафарин фа'iddатун мин айямин ухар." Эми кимде ким оорулуу болуп калган болсо, же болбосо орозо тутканда оорусу күчөп кете турган болсо, күчөп кетип коркунучу боло турган болсо, же болбосо сапарга чыккан болсо, сапарга аттанган болсо, умрага же болбосо Бишкекке башка жактарга сапарга аттана турган болсо, анда фа'iddатун мин айямин ухар, анда башка күндөрдө бир күнүгө бир күн казакын тутуп берет. Демек оорулуу болгон учурда же болбосо сапарга чыккан учурда тутпай коюу, оозду ачык кылып жүрүү ушул уруксат берилген, Кудай Таала өзү уруксат берген амалдардан. Фа'iddатун мин айямин ухар. Анткени юридуллаху бикумул юсра ва ла юриду бикумул уср. Аллах Таала силердин жеңилчиликти каалайт. Эч качан силер кыйналып тер төгүп, Аллах Таала мусулмандарды, адамдарды, жалпы адамдарды көтөрө албай турган сыноолор менен сыноону каалабайт. Аллах кээ бир алымдар айтат: "Унзила фихи Кур'ан", башкача айтканда Кур'ан Керим ушул орозо айында түшүп баштаган деп түшүндүрүүгө беришет. Орозо айында түшүп баштаган деп. Ал эми кээ бирлер айтат: "Ау унзила фихи жумлатан ила сама'i дуnya thumma назала мунжамман ила ал-ард". Орозо айында Кудай Таала Жебрейил периште аркылуу биринчи ила сама'i дуnya, бул дүйнөнүн асмандарына Кур'ан Керимди жалпы 30 параны азыр жалпысынын бир түшүрөт орозо айында. Андан кийин пайгамбарыбыздын өмүрүндө 23 жыл бою ар бир окуяга, ар бир учурга, ар бир өкүмгө байланыштырып аяттарды түшүрөт айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир куттуу хадисинде айтат: "Рубия ан Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят болуп бул хадис. Пайгамбарыбыз айтты: "Рагима анфу раджулин ذكرت عنده ولم يصلي علي ورغم أنف رجل عنده أبواه أو أحدهما فلم يعمل في حقهما عملا يدخل بسببه الجنة." Пайгамбарыбыз айтты: "Мен кайсы бир кишинин алдында эскерилип, менин атым эскерилип, ошол киши мага салават айтпай турган болсо, ошол кишинин мурду жерге сүрүлсүн, жарыбай калсын" деп пайгамбарыбыз дуа кылды. Демек пайгамбарыбыздын аты эскерилгенде сөзсүз түрдө саллаллаху алейхи ва саллям деп айтып турушубуз бул мусулманчылык билетибиз болуп эсептелет. Экинчиси, пайгамбарыбыз айтты: "Рагима анфу раджулин индаһу абаваху ау ахадухума фалам яъмал фи хаққихима амал" кезинде ошол ата энесинин кызматын кылып, батасын алып, ыраазы кылып, ушунчалык кызмат кылбаган, ошол ата энесинин дубасын алып бейишке акылуу боло албаган адам, ата энеси тирүү кезинде бейишке акылуу боло албаган адам, ал дагы мурду жерге сүрүлсүн деди. Бул жерде пайгамбар 3 тайпаны зикир кылып атат. Биринчиси салават айтпаган, экинчиси ата энесинин кызматын кылбаган, ыраазычылыгын албаган. Ал эми үчүнчүсү ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان وتم رمضان قبل أن يغفر له. Ал эми үчүнчү тайпа ким десе, пайгамбарыбыз айтты: "Кимге орозо айы кирип келип, бирок орозо айы кирип келген менен анын күнөөлөрү кечирилбестен, тооба кылбастан, тазарбастан, жан дүйнөсү агарбастан орозодон чыгып кеткен адамдын дагы мурду жерге сүрүлсүн" деди. Демек урматтуу бүт туугандар, орозо айы тообонун айы.
shayton Assalomu alaykum salbiyoq hurmatli o'ylar Murat keladi. Qojiman aytgan anqatlar. Biz jeganda Shu shayton bilan sizlarga ko'rsatib oyoqdagi sog'lom tinchligingizdir. o'sha siyat hurmatli Tutgan do'stlar. o'zingizlar qabul bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tinch o'zingizlar. Makay